коомдун кызуу талкууга кабылган сөз бул тышкы карыз боюнча болуп атат. Мына ушул тышкы карыздын мөөнөтү жакындап калгандыгына байланыштуу көп сөз болуп атканын өзүңүз дагы билесиз. Анан сиз өткөндө ушу кен байлыктар боюнча жеринде таанышып жүрүп, түштүк жергесине барганда биз тышкы карыздарды өзүбүздүн ресурстар менен, тагыраагы кен байлыктар менен төлөсөк дагы болот экен, ушул жолу дагы бар экен деген сөздү айттыңыз. Сиз ушинтип айтып оозуңузду жыйганча эле коомчулукта Садыр Жапаров тышкы карызды төлөө үчүн нарындагы 7 тонну берген атыптыр деген сөз дагы эл арасындагы аябай талкууга алынып кетти. Мына ушул боюнча эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы 7 тонну башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Сурайын дегеним мындай болуп атат, Садыр мырза, сиз ушул кумтөр маселеси боюнча аябай чоң резонанстуу материалдарды көтөрүп куугунтукка кабылгансыз, аны коомчулук дагы билет. Эртеңки күнү 7 тоннунун тагдыры кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ушуну иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. 7 тоннун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. 7 тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына 7 тоо боюнча бул ушак сөз. 7 тонну берет экен деп. Мен муну кумтөрдү жакшы эстетип кеттиңиз. Мындан 8 жыл мурда мен кумтөрдү алалы дегенде каршы чыгып, ошого бут тозуп, керек болсо бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Мына эми 8 жыл өткөндөн кийин кап ошол мезгилде Садыр Жапаров туура айткан экен. Ошол мезгилде алып койсок, быйыл мамлекетибизге 15-16 миллиард доллар киреше алып келмек экен деп атасыздар мына. Айрым журналисттер бар, саясатчылар бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин депутат болуп жүргөндөр дагы бар, ошол мезгилде каршы чыккан. Ошондуктан бул биз кумтөрдүн катасын 7 тоо болобу, же башка кен байлык болобу, биз кайталабашыбыз керек. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Ошо сизге ошол ар кандай азыр Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. 7 тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеки биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени муну бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот. Эгерде ошол менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Анткени мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул 7 тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча 1 жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Ал эми биздин чек арага чейин, Торгартка чейин ошо 300 километрдин ар жак бер жагы болот экен. Ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак, бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек, ошондо бир жылда ошо 1 миллиард долларга жакын сырьёну биз Кытайга берип эле ошонун акчасын алып, анан жеке эле Кытайдын карызы эмес, башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу. Бул бир жолу да. Башка дагы бир 2-3 варианты бар, аймаларды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебиз.